6 сотық жер тилкеси шашылыш түрдө сатылат тугандар. Документи бар, кызыл китеп. Оштогу Мады айылында Чагыр конушунда ортоңку узун көчөдө жайгашкан. Бул жерде жалаң үйлөр чектерге салыныптыр, арасында бир эле ушул жер бош калыптыр. Бул жерди тугандар шашылыш түрдө 2,5 миллион сомго сатууга койду. Азыр мен чегераларыны, узун туураларыны түшүндүрүп берем. Кызыл китеп боюнча узундугу 30 метр. Тетиги дуалдын бурчуна чейин барып такалат. Бул жагы мына кошунанын фундаменти куюлуптур. Көчө жактагы бурч чегара. Узундугу 30 метр. Ал эми туурасы ошол дуалдын бурчунан ылдыйкы дуалга чейин 20 метр. 6 сотық жер. Ошол эки пескоблок дуалдын кошулган жеринен бул жагы мына ылдыйдагы кошунанын дуалынын бурчу ошол жерге чейин 30 метр. Демек 20-га 30, 6 сотық жер. Теп-тегиз жер. Үй курганга мына дап-даяр турат. Нар жакта дагы кошунанын жери бар экен, алда буюрса курулушту баштайт экен. Бул жерге тугандар Чагыр конушуна сиздер кантип келесиздер? Оштон чыгып Мады айылына кирип келе жатканда партнер нефть заправкадан өткөндөн кийин каналды бойлоп эле жээктеп буруласыздар дагы. Мына жакта жаңгак бак бар. Жаңгак бак, алма бак бар. Ошонун жанындагы конуштун ылдыйкы көчөсү менен эле бул жагы аркылуу ылдыйдан айланып сиздер ушу Чагыр конушуна келип каласыздар. Чагыр конушунун эң ортоңку узун көчөсү ушул. Биз ылдый жактан жогору чыгып келдик азыр. Көчөгө шагал төшөлгөн, электр линиялары бардыгы тартылып келинген. Анан үйлөр курулган, кошуналар уже жашап атат. Кээ бирлери курулушту эми жасап атат. Сиздер дагы келип мына ушул жерге 6 сотық жерге өтө сонун үйдү, жакшы проект менен, короо сарайды, очоккана тапчанды, навести сонун долбоор менен бүтүрүп тугандар. Нарагына сарай кылып, жыргап жашасаңыздар болот. 2,5 миллион сомго сатууга койду. Чагыр конушу мына ушул тушта эле түз эле өткөндө Мадынын центрине барасыздар. Ал жакта Мадынын центринде мына сайдан өткөндөн кийин бала чака мисалы мектепке барып келет, бала бакча бар ал жакта, спорт площадка бар, жана медициналык мекеме бар, баня бар тугандар. Мадынын центри ушул тушта центральный көчөсү бул жакта. Ал эми Ошалай чоң трассасы бул жактан өткөн. Жанагы поворот базарчик центр мына бул тарапта. Бул жагы госпилем конушу болуп калат тугандар. Бул жер эми ушул жер, көрүп турасыздар. Таза суу бар, свет бар. Ушул жерге жакшы бир долбоор менен үйдү куруп алып жашай бересиздер. Азыр мен ушул жол менен түз барып, кайра эле ошо жанагы каналды бойлоп Алай трассасына чыгып, ошол жактан да кайсы жерден кирет, ошону мен сиздерге түшүндүрүп коеюн. 2,5 миллион сом кеми бар. Жүрүңүздөр, жолдон түшүндүрүп берейин. Азыркы сатыла турган жерди биз азыр бул жактан тартып чыктык, каналды бойлоп. Бул жерде мына Кушбак Бакиров көчөсү деп жазылып турат. Ошалай трассасы мына экен тугандар. Оштон Мадыны көздөй келе жатканда бул жакта партнер нефть, андан кийин Нова деген заправка бар. Бул жерде канал көпүрө. Ушул канал көпүрөдөн өтүп эле сразу сол тарапка бурулуп, ошо Чагыр жаңы конушуна барса болот. Дареги демек түшүнүктүү болду. Жер ала тургандар чамдаңыздар.